Бакыт эреже санаңызга УК менен коомдук фонддун төрайымы катары төрайымысыз? Негиздөөчүсү катары. Негиздөөчүсү катары деги эле ушул менин көптөн бери маалыматым бар. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекашевго карата мындай нааразычылыгыңыздар бар. Деги эле Дастан Бекашев кайсы жеринен жазды? Башында чын эле жардам берчү беле? Ушул депутат эми башка сиз өзүңүз айткандай булар тагдырлаш да сиздерге Дастан Бекашев жана кандай жардамдар болду ушул тууралуу? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, жалпы кыргыз журтум. Ушул биздин өлкөбүздө, биздин мамлекетибизде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар экенин унутпасаңыздар, ошого кошо жардамдашсаңыздар деп суранып кетер элем биринчиден. Экинчиден эми бул биздин өлкөбүздө ушул майыптыгы бар жарандарыбыздын укугу абдан тебеленип келатат да. Мен болсо ушул 2015-тен бери өзүмдүн бир туугандарым дүлөйдүдүк болгондуктан, бир эле адам эмес, 5 үй бүлө мүчөм дүлөйдүдүк болгондуктан ушулардын укугун коргоодо, биздин мамлекетте ордун алууда бирдей шартта жашагысы келет. Ошолордун маселесин чечүүдө көптөгөн бийлик өкүлдөрүнө, бийлик бутактарына, бардык органдарга мыйзам чегинде кат аркылуу, биздин фонд аркылуу УК мени деген биздин атайын коомдук кайрымдуулук фондубуз бар. Ошол коом аркылуу кайрылып келатам, бирок булардын баары эле баягы кат жүзүндө эле калып калып атат. Иш чара ашкан жок да, ишке ашкан жок. Эми биз мисал менен, факты менен айта турган болсок, ошол эле жогорку кеңеште отурган биздин эл алдынан шайланып барган СДПК партиясынан Дастан Бекешев Далабаевич абдан бир өзүн билемдик кылып, кызматынан пайдаланып, депутат болгондон пайдаланып, көптөгөн өзү менен теңдүү көз азиз балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген жана дүлөйдүдүк балдарыбызга абдан бут тосуулар болду. Керек болсо ошол биз жанагы бизде кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому бар. Ошол коомдо мыйзамсыз батирлер коррупциялык ишке аралашып кеткен ал жакта. Ошол маселелерди прокуратурага, президентке, өкмөт бийликтерге, өкмөткө жазсак, ошол жерде Дастан Бекешев аралаш. Ал жерде эмнеге аралаш? Бүт бардыгы бар. Ал жердеги жана көз азиздер жана дүлөйлөр коомуна мүчө болуп кирип алган, ал эле депутат болуп отуруп, ага мыйзам жол бербейт. Ошону биз СДПК фракциясында отурумда караганбыз. Иса Шишенкулович айткан, мына Дастан, бул жерде сенин күнөөң бар окшойт, ачык айт, булардан кечирим сура деп. Бизден кечирим сурамыш болуп ошол отурумда кабинетин алып барып алып, бирок ошол жерде эле калды. Кийин эч кандай жардам деле болгон жок. Ошол эле өзүн теңдүү азиз балдарды сурап деле койгон жок. Менин аброюма шек келтирип атат деп ар бир азиз балдарга, дүлөйдүдүктарыбызга сотко берип 20 000 сомдон айып пул төлөттүргөн. Дагы соттун мындай абердүү жакшы сотко туш келген экенбиз, 2 000 сом төлөттүрдү. Ал боюнча бизде фактылар бар. Ушул эми негизгиси бизде коомдо ушул майыптыгы бар жарандарыбызга баардыгыбыз биргеликте мындай чогуу көмөктөшсөңүздөр деп суранып кетер элем. Дастан Далабаевич кандай жардамдарды берди ушул? Баш аягы ар намыста СДПКда 10 жыл отурбадыбы? Эми ал өзүнүн ошол мурунку ар намыс Феликс Куловдун партиясында, кийин Ак ниет партиясында өзүнүн партияларынан чыгып, кийин СДПК партиясына келди. Бирок ар бир бийлик келсе эле, ар бир ажоо келсе эле, ошонун кошоматын тартып эле ошолор менен жүрөт. Мүмкүн бирөөлөр үчүн жардам берип аткандыр, бирок мен көрө элекмин, мен биздин майыптыгы бар жарандарыбызга, же ошол өзү теңдүү азиздерге, же дүлөйдүдүктарга жардам берген көргөн жокмун. Айтып атпаймынбы, тескерисинче кайра жанагындай кылып сотко берип атат. Эмне үчүн менин аброюма шек келтирип атасыңар деп. Мыйзам Дастан Бекешевге эле иштейт, биздин жөнөкөй майыптарыбызга иштебейби? Эмне үчүн биз анын аброюна шек келтирип атабыз? Анткени ал коррупциялык иштерге аралашкан. Мисалы кайсыл? Мисалы ошол кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунда ал мүчө катары отурат башкармалыкта. Ошол мамлекеттен, өкмөттөн бекер үй салынган, 225 батир салынган. Ошол жерде эмне үчүн батирлерди мыйзамсыз сүйлөгөн, кадимки Сенекөздөй жанагы мурунку жетекчиси Калык Мамбет Акуновдун кудасына, сөөгүнө, күйөө балдарына, шопуруна, Замир Көбөшевка деген күйөө балдарына берип койгон. Ошолорду көрүп турса дагы эмне үчүн ачык айтпай депутат катары? Эмне үчүн биз аны шайладык эле депутат кылып? Ушул элдин көйгөйүн, анын ичинен майыптыгы бар адамдарды, өзү теңдүү адамдардын укугун коргоп берсин, ушулардын маселесине жардам берсин деп биз аны шайлаганбыз да. Эмне үчүн отурат ал жерде? Канча батир мыйзамсыз берилип кеткен окшойт? Биз азыр сотко өткөндөгүсү 11
мыйзамсыз 11 батир мыйзамсыз берилген, андан кийин 37, баш аягы сотто 48 батир мыйзамсыз берилген деп мына соттук иштер бүтө элек, бирок ошонун жакында могу октябрдабы, былтыркы өтүп кеткен октябрда аресттен чыгарып алып, эми кайра аны дагы азыркы жетекчиси Марат Ташпаев кайра сатканга даяр болушуп, кээ бирлерин сатып да жиберишти. Ушундай мыйзамсыз иштерди көрүп турса дагы унчукпай жаап жашырып атат. Анткени ал Азиздер жана Дүлөйлөр коомунун жетекчиси, өзүнүн партиялашы, өзүнүн жакын досу Марат Ташпаев. Ал Марат Ташпаевди деле баягы күчтүк менен, күчтөнүп эле, өзүн билемдик кылып эле жогорку кеңеште отурганда алып келип биз эшикте укук коргоочулар, ошол эле журналисттер, массалык маалыматтардын баарын, активисттерди чакырсак бүт баарыбыз эшикте калдык. Эч бир ошол жерде бир майыптыгы бар, мына менин бир туугандарым Дүлөйдө Дуктар, мына Алтынбек Шогон, активист Азиз балдар келип, булардын да үнү угуш керек болчу да. Эмне үчүн баардыгынын макулдуксуз эле өзү бекинип алып эле сырттан милицияларды киргизбей, өзү шайлап койгон ошол Марат Ташпаев. Эми ошол Марат Ташпаев дагы андан кийинки 225 жана 48 квартира мыйзамсыз берилди, сотто такталды деп атпаймынбы? Калган квартира 77ден ашык квартираны да биз тапкандагыбыз. Дагы тактап бергиле, дагы аныктап бергиле акыйкат үчүн деп Финполицияга берсек, азыркы күндө кайра Финполициянын тергөөчүсү Эржан Жунусов ошол кыргыз азиздер жана Дүлөйлөр коомуна болушуп, жаап жашырып, алардын адвокаты болуп атат кайра. Бул жерде өкмөттүн, мамлекеттин акчасы кетип атат. Бул батирде, ошол батирлерди 225 батирди салганда бул азиздерди жана Дүлөйлөрдү, майыптыгы бар жарандарыбызды өкмөт, президентибиз колдоо иретинде салып берип атат да, бекер. Эмне үчүн аны салыш керек, же болбосо эмне үчүн аны сүйлөгөн кадимки жарандарга бериш керек? Же эмне мурунку жетекчиси Калык Бактабасович Мамбетакуновго, же азыркы Марат Ташпаевга, же Дастан Бекешевге деп салган эмес да. Бул жерде майыптуу болгон адамдарга, эмне үчүн мугалимдерге же врачтарга, же болбосо ошол эле УКМКнын кызматкерлерине, ошол эле күч органдарына салып берген, милицияга салып берген үйгө менин бир азизимди же менин бир Дүлөйдө бир тууганымды киргизбейт да, туурабы? Ал жерге майыптыгы бар адамдарга деп салгандан кийин ошол мүмкүнчүлүгү чектелген азиздер, майыптыгы бар адамдар кирсин да, Дүлөйдө Дуктар. Баардыгы ошол жерде канчалаган адамдар жашап атат мыйзамсыз. Биз ошон үчүн акыйкат издеп жүрөбүз. Ал жерде керек болсо Азаттык радиосунда дагы журналистка кызыбыз өзүнүн апасына, кадимки эле сүйлөгөн апасына алып берген фактылар бар. Өлүп калган, такыр бул жашоодо жок. Ошол жаранга да ошол үйдү алып берип койгон. Мына биз азыр ошонун үстүндө жүрөбүз акыйкат издеп. Сыймык Жапыкеев болсо, мына биздин Финполициянын жетекчиси кечээ күнү айтып эле отурду эле, ай, үйүңөрдө эле отура бересиңерби, чыкпайсыңарбы, айтпайсыңарбы деп. Биз Сыймыктын өзүнө да киргенбиз. Айткан болуптур, же чечебиз, бактылуу же келбесин кайра деп. Анын алдындагы кызматкерлери, жанагы тергөөчүлөрү тигил тарапка, ошол Дастан Бекешев тарабына, Марат Ташпаев тарабына адвокат болушуп атат. Бул ишти жаап жашырып атышат. Мына 5 жылдын жүзү болду, бул чечилбей атат. Ошондуктан мен демек бул ишти Дастан Бекешев менен Финпол биригип жашап аткан. Ооба, Дастан Бекешев үстүнөн кандайдыр бир мүмкүн күч колдонуп аткандыр. Бул ишти жапкыла, же ачыкка чыгарбагыла, бул жерде коррупция жок деп. Анткени ошол эле өкмөттөн, ошол эле бийлик органдарынан мен каттарды жооп алганда бул жерде баардыгы мыйзамдуу экен деген жоопторду алып атам да. Эми эгер мыйзамдуу болсо мен эмнеге ага тырышышым керек эле? Мыйзамсыз канчалаган үйлөр турат. Ошону алып чыгып берсин. Акыйкат үчүн азыр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз, Дүлөйдө Дуктарыбыз азыр күнгө чейин ушу акыйкат издеп атат, чындык издеп атат. Урматтуу өкмөт, урматтуу ажыбыз президентибиз Садыр Нуркожоевич ушуга көңүл буруп койсоңуз, бул жерде жөнөкөй жарандар сонанып аткан жок. Бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз, анын ичинен азиздер, Дүлөйдө Дуктар сизден көптөн көп суранып кетет. Ушул акыйкат үчүн аягына объективно юридикалык баа берүүңүздөрдү суранабыз. Дастан Бекешевдин үстүнөн жана ошол кыргыз азиздер Дүлөйлөр коомунун жетекчиси Марат Ташпаевдин үстүнөн укуктук юридикалык баа бериңиздер. Бизде мыйзам иштейби, же ошол эле ичип жегичтерге, же ошол Дастан Бекешевге мыйзам иштеш керек бекен? Дастан Бекешевдин дагы кандай эмелерин айтасыз? Дастан Бекешев боюнча көптөгөн Сизге эмне атат ал ушундай иштер кылган? эми Дастан Бекешев өткөндө жолукканда айтып атпаймынбы, бактылуу эле же мен жөнүндө көптөгөн жерлерге арызданып жазып атыптырсыз, келиңиз сүйлөшөлү дегендей сөздөрдү айтты. Эми мен айтып атам ага, 10 жылдан бери отуруп 10 сөз айтпайсың майыптыгы бар жөнүндө. Анан эмнени сүйлөшөйүн?
Ал болсо акчадай же акча жок болуп атса мен силерге кантип ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам беришим керек дейт. Мен андан акча сурап аткан жокмун же жумуш сурап аткан жокмун. Кудайга шүгүр биздин майыптагор жарандарыбыз өзүбүз эле жумуш издеп, өзүбүз аракет кылып атабыз. Мен болгону мыйзам чегинде, парламентте, мыйзам чыгаруу палатасында отурганда ушул өзү теңдүү азиздерге, дүлөйдүктарга өзү менен тагдырлаш башка адамдар билбейт бул биздин азиздерибизди, дүлөйдүктарды. Ал билет ички дүйнөсүнөн. Ушулар тараптык бир жакшы мыйзамдар чыгарып берсин. Ушул тараптарга бир мамлекеттен, өкмөттөн бир чоң бир кароолор болсун, көмөктөшсүн деп атам. Болгону мен ошону эле сурап атам.